айтсаңыз канча жол кат жибердиңиз? Мен өзү деп аттабаштар, өзү болуш керек. Ушантса эмне? Анан эмне деген жооп келди ошондончу? Элдер наразы, айыл өкмөткө наразы экен, мына элдин баары наразысыңар. Ак бишимдиктер жер маселеси боюнча Чүй районуна акими Руслан Тагаев менен жолукканда негизги талаптардын бири катары жер көйгөйү жана айыл өкмөтү Бакыт Абдрасуловдун кызматтан кетүүсүн айтышкан. Жок, мына уксаңыз, мына кат жибердик деп эки жол бар. Бир күн белекке, бир күн сизге барды. Кат жибердик деп отурасыңар да. Гипразем карабай атабы киргиле депутаттар эмне отурат? Киргизгиле, сунуш киргизгиле, карап берсин мына. Пустой жерлер турат, мусор болупчу. Барын жайлап, мен биякты жайлайын датсын, кеттің. Башы иштегенди билбеткенсин, кет эле калчай, бетиң жок экен, барчы. Сиздин келгенче канча болду? Сени жаман көрүп атат, кетишкен деп атат. Билесиңби, жаман көрүп атат. Вообще кус келип атат, көргүс келбей атат дейт сен, элдин баары ак бет. Мен бетиң айтам, ушул жерден айтам. Хорошо, кетип кал, давай иштебейсиң, кетип кир. Жанакы трансформация болгон 93-жылдагы 86 гектар жердин 17 гектары Калыбул айылынын элдеринде да. 20 гектары жаңы жолукко. 93-жыл бөлүнүп берип атат да буларга мыйзамдуу түрдө очередность менен айыл өкмөтүндө бул первоначальный эме болуш керек. Жок, мен кичинекей кишимин, биз деген акимиятка кайрылдык. Чоңобековна менен Гипраземге кайрылдык. Мына менин каттарым турат, мына бул папканын ичинде ошондой жалпаган ишим бар. Жолугушуда жада калса кол топтоп да беришкен. Аким да кетти, зам аким да кетти, айыл өкмөтү отурат, чанжолуп сүйлөп, мына өзүнө мына ишине так жооп бере албай атат. Мына арыз жаздык. Мына монча келген кишинин эмесине арыз жаздык. Биздин айыл өкмөт кетси, жумуштан алгыла деп. Арызды албай эле кетип калышты мына. Азыр акимге келип көрөлү, эмнеге албай кетти сурайлы. Элдин арызы жазылган, айыл өкмөтү кетси боюнча акимдеги орун басарды таштап кетип калышты да. Канцелярия кабыл алынды. Канча күндө жооп берилет? Негизи закон боюнча 14 күндө. 14 күндө бизге элге расмий жооп болот, э? Жооп болот. Ал эми 28 ноябрда биздин колго тийген маалыматтарга ылайык Бакыт Абдрасулов кызматтан кетүү боюнча арыз жазган. Муну аким Руслан Тагаевдин тастыктаган видео тасмасы да бар. Маселе эл көтөрүп атканда сен чечиш керек. Чечиш керек. Бул жаман күчөй, биздин балдар кыздар келип жүрөт. Сиздердикин мен айткам мен то, что сиздер Молдошевичке, Молдошевичти жумуштан алдым. Сразу айтып коеюн. Жумуштан бошодум. Понедельниктен жумуштан бошойт. Арызын жазды. Нече күнү айыл өкмөттү жумуштан алган. Талап ошондой эле? Талап ошондой эле, сиздерге талабын алдым. Эми Кудай буйрса, азыр биз бул Чүй районунан эмес, сырттан келебиз. Алып келип, ошол эч ким таанышы жок, эч ким менен байланышы жок адам менен ошол бир образованный, мен жакшы бир неме карап атам, резервдер, кадрды, билимдүү инсанды алып келип ошол жерге отургузуп, анан сиздер ошол менен сен депутат болуп калдың, куттуктаймын, Назгүл. Чогуу сиздер чара ошол айыл өкмөтү менен иш алып барасыңар. Бул жака келип даттанып эме кылбай, айыл өкмөтү менен биргеликте мен айыл өкмөткө да айтам, мына Чоробековна да айтып атам, биргеликте ынтымакта жашынакай чечүү жолун издеп, чече турган адамдар менен такыштый турган. Эми мындайда жок, ошону дагы эми сиздерден жашынакай кылып, ошого дагы кайраңыз башка өзү коргулай берсеңиз, адамдын көңүл желаниясы келет. Биринчиден, ошону келгенде таанышып жашынакай келиңиздер. Мен бул маселе боюнча ага айтам. Мондай маселе бар келгенде. Ол маселени чечиш керек. Чечүү жолун ушул Чоробековна менен биргеликте чогуу алып барып, бир мындай решенияга кабыл алышыңыз керек. Бул жерде эми баягында политический решение деп коет, ошону кабыл аласыз. Учурда жер көйгөйү боюнча талкуулар жана жолугушуулар уланып жатканын жергиликтүүлөр маалымдашты.